ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп силер болсо келип тыштабай окуп үйрөнүшүңүздөр керек. Баткен шаарында пенсия курагындагы 17 аскер кызматкери акысыз компьютердик курсун окуп баштайт. Бул тууралуу Баткен мамлекеттик университетинде өткөн жыйында маалым болду. Маалыматка караганда окутуу пенсияга чыккан аскер кызматкерлерин андан ары коомчулукка аралаштыруу, жумуш менен камсыздоо максатында Тилмеч уюму жана НАТОнун долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Бул долбоордун башкы максаты пенсияга чыккан жана пенсияга чыга турган аскер кызматкерлерине кошумча билим берүү, алардын аскер жашоосунан кийинки жарандык жашоодогу кыйынчылыктарын азайтуу. Ушундай эле окутуу Украинада да болот. Мунун жалпы чыгымын биз каржылайбыз. Мен көз карашым мындай да, после армейский жизньден кийин биз аскер кызматынан кийин гражданкада жумуш сурап бара албайт экенбиз да. Атак бизди как призвать этип эле иштетип, муну кыл, аны кыл десе ошого көнүп калабыз. Эми келечекте бул ошо пенсия менен жашап кете албайбыз да, иштеш керек. Значит, мына кичине жардам берет деген ойдомун да мен. Тандалып алынган аскер кызматкерлери 3 ай аралыгында Баткен мамлекеттик университетинде компьютерде иштөөчү программаларды үйрөнүү үчүн жумасына 5 жолу сабакка катышат. Алар негизинен Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Corel Drive, веб дизайн программаларын үйрөнүшөт. Бул долбоордун башкы максаты аскер кызматкерлерин пенсияга чыккандан кийинки жарандык жашоого оңой көнүүсүнө шарт түзүү болуп саналат. Булар болсо жарандык жашоого келгенде булар мындай өздөрүн жоготуп коюшат. Анткени булар болсо буйрук менен жашап көнгөн адамдар да, түз туруп, түз жүрүп, тияка бар десе тияка барышат, бияка келсе бияка келишет. Андан мындай чечим кабыл алып көнгөн эмес да буларчы. Өз жарандык жашоодо бул жакта мындай гибкий болушуң керек да. Жан талашып аракет кылыш керек, өзүңдүн наныңды өзүң табышың керек. Бул билимди алгандан кийин сен өзүңчө мындай иш ачканга маалымат аласың да. Бул жакта мындай терезелер ачылат да, жаңы жашоого мындай умтула башташат, маалымат ала башташат. Мындай бизнес кылсам болот экен деп, даже бизнес кылганга бул программалар жардам берет деп мен ишенем. Аталган окутуу курсу Баткен шаарында 2-чи ирет өтүп жатат. Ал эми буга чейин Кыргызстандын аймагында 470 аскер кызматкери бул курсту аяктаган. Айчурок Каныбек кызы, Максатбек Акылбеков, Малина ТВ, Баткен облусу.